Лекциянын темасы Кыргыздар Моңгол доорунда. Амир Темирдин жортуулдары. 12-нчи кылымдын акырында Борбордук Азияга жаңы коркунуч пайда болгон. Ошол мезгилде Карахандар мамлекети дагы алсырап начарлай баштаган. Негизги себеби эле мурдатан келаткан ишара бийлик талашуу. Ушунун натыйжасында аларды Моңгол населиндеги кара кытайлар басып алган. Кара кытайлар ошол Кытайдын түндүгүндө 10-11 кылымдарда эле жашаган, ошол жерде күч алган, моңгол тилинде, моңгол туңгус тилинде сүйлөгөн эл болгон. Алар биригип ошол жерде Ляо, Темирдей деген мамлекет түзгөн. Ошол мамлекет учурунда адегенде түндүк Кытайды, андан кийин ортоңку Кытайды басып алып, ал жерге bir кылымга жакын бийлик жүргүзгөн. Ошондуктан азыркы мезгилде биз Кытайды ошол моңгол кытайлардын аты менен атап калганбыз. Кытайлыктар өздөрүнүн хан тукуму, ханзуулар деп эсептейт. Ол жерден ушу тарыхтын тамашасы кытайларды бөлөк элдер орто кылымдардагы анын душмандары монголдордун аты менен атап калган. Алар акырындык менен жылып, анан ушу Караханит мамлекетин басып алып, ушул Орто Азияда 90 жылга жакын бийлик жүргүзгөн. Алардын башында Элүй Даши турган. Ал ушул жерде өзүнүн тегерегине чогулган 40 миңдей түтүн эл менен адегенде Чыгыш Түркүстанга келип, анан ал жерден Кара Кытай хандыгын түзүп, анан кийин Карахандар мамлекетин басып алып, Си Ляо деген империя негиздеп, ошол империяда Гурхан деген ат менен өзү жеке бийлик жүргүзүп турган. Мына ошол мезгилде Чыңгыз хан аренага чыгып калган. Чыңгыз хандан качкан Найман ханынын уулу Кучулук качып келип, ушул Гурханга кызматка өткөн. 1212 жылы ал Гурханды колго түшүрүп, өлтүрүп, анын бийлигин тартып алган. Жергиликтүү эл Кучулукту узурпатор катарында жаман көргөн, анын саясатын жактырган эмес. Бирок өжөрлөнгөн Кучулук абалды оңдоого, элди баш ийдирүүгө аракет кылган. Бирок жергиликтүү эл Кучулуктун саясатын эч колдобой, аны мамлекет башчысы катарында кабыл албай, андан кутулуунун жолдорун истеген. Мына ошол мезгилде чыгыштан Чыңгыз хандын каар заманы Кыргызстанга жакындап калган. Эми кыргыздардын моңгол доорундагы абалына кыскача токтололу. Тарыхта белгилүү 1206 жылы моңгол урууларынын башын бириктирип багындыргандан кийин 1206 жылы Темучин өзүнүн мамлекетин империя деп жарыялап, өзү Чыңгыз которгондо күчтүү хан деген титулду алган. Бийликке келгенден кийин алгачкы жылдарында эле ал баскынчылык саясатын баштаган. Биринчи жолу 1207 жылы ал өзүнүн уулу Жучини Токой элдерине, тагыраак айтканда Енисейдеги бир катар урууларга, анын ичинен кыргыздарга жортуулга аттандырган. Монголдордун күчүн сескен кыргыздар ошол мезгилде 3 хандыкка, чакан хандыкка бөлүнүп жашаган. Алар кеңешип туруп, Жочунун алдынан тозуп чыгып, ага күлүк аргымак, ак шумкар, аң терилерин тартуулап, Чыңгыз хандын бийлигин тааныгандыгы жөнүндө
билдиришкен. Ошол белек бечкектер менен кайтып келген жоочуга ыраазы болгон Чыңгыз хан ошол элдерди сен өзүң башкар деп тапшырган экен. Бирок 10 жыл өткөндөн кийин 1217 жылы мурун кыргыздарга кыштын болуп налог төлөп коңшу жашап келген Тумат эли эзүүгө чыдабай монголдорго каршы көтөрүлүшкө чыккан. Чыңгыз хан өз ыктыяры менен кошулгандыгына байланыштуу бул көтөрүлүштү басуу ишин кыргыздарга тапшырат. Кыргыздар көтөрүлүштү басмак тургай, аларга кошулуп, кыргыздардын кол башчыларынын бири Курулун көтөрүлүшкө жетекчилик кылат. Монголдор көтөрүлүштү басуу үчүн чоң аскер жөнөткөн. Ушул мезгилде монголдор Минусинскийге келип, ал жердеги элдин баарын кыргынга учуратып, 6 айга чейин ошол чөлкөмдөгү элди баш көтөргүс кылып басуу үчүн өтө камкордук менен көтөрүлүштөрдү баскан. Тарыхта көп айтылбай жүрөт, ошол мезгилде Чыңгыз хандын чабуулунда Енисейдеги кыргыздар көп кыргынга учураган. Аман калгандары бийик тоолорго, киши жетпей турган жерлерге качып кутулган. Көпчүлүгү туткундалып, кулчулукка сатылган. Мына Енисейдеги кыргыздардын тагдыры ушундай болгон. Эми Чыңгыз хан Орта Азияны басып алууга аракетин күчөтүп, бул жака өзүнүн армиясын жөнөткөн. Ошол кучулуктун узурпаторлук саясатынан тажаган бул жактагы жергиликтүү эл 1218 жылы басып келген монголдорго анчалык деле каршылык көрсөткөн эмес. Ошентип 1218-19 жылдары ушул жердеги кыргыздар дагы монголдорго баш ийип берген. Жыйынтыктап айтканда кыргыздарга монголдор жакшылык кылган эмес. Енисейлик 6 айлык кыргыздарды бөлөк жака көчүрүү иши ушул 12 кылымдын аягына чейин, андан кийин 13 кылымда, 14 кылымга чейин жүргүзүлгөн. Кыргыздарды таратуу, бөлөк жактарга бытыратып бөлүү саясатын жүргүзгөн. Кыргыздардан чыккан мыкты усталарды ички Монголияга курал жарак жасатуу үчүн алып кеткен. Анткени кыргыздар ошол хан темирден, метеориттектүү темирден курал жарак жасаганды жакшы билишкен. Кыргыздын усталары жасаган курал жарак монголдорго ушул Азияны, Европаны каратууга жардам берген. Монгол доорунда кыргыздардын жери мурда дыйканчылыгы өнүккөн жерлери, шаар маданияты, кыштак маданияты бир топ төмөндөгөн. Монголдор Кыргызстандын жерин негизинен мал жайыттарга айландырган. Кыргыз элинин үстүнөн бекем катуу тартип орноткон. Кыргыздар монголдордун армиясына кошулуп, бөлөк элдерди багындыруу жортуулдарына катышууга милдеттүү болгон. Чыңгыз хан өлгөндөн кийин анын империясы балдарына бөлүнүп, бытырандылык башталган. Орта Азия, анын ичинен Кыргызстандын жери Чагатай улусуна кирген. Андан аркы саясий окуялардын өрүтүшү менен 1269 жылы Чагатай менен Үгедей улустары биригип бир мамлекетти түшкөн. Бул мамлекет Хайду мамлекети деп аталган. 1269 жылы Үгедей жана Чагатай улусунун төбөлдөрү
азыркы Талас жергесине чогулуп, ошол жерден Чыңгыз хандын неберелеринин бири Хайдуну хан көтөргөн. Хайду өзүнүн борборун ушул Чүйгө көчүрүп келип, ушул азыркы Бишкек шаарынан анчалык алыс эмес жердеги азыркы Кара Жыгач айылына жакын жерде борборун орноштурган. Хайду тарыхта реформатор катарында белгилүү. Анын жүргүзгөн реформаларынын натыйжасында агрардык реформасы, экономикадагы соода сатык, салык боюнча жүргүзгөн реформасы, акча бирдиктери боюнча жүргүзгөн реформасы бул мамлекетти бир кыйла жогорку деңгээлге көтөргөн. Бирок 14 кылымдын 40-жылдарында Хайду мамлекети дагы экиге бөлүнгөн. Биринчиси Мавренахр, бул Сырдария менен Аму дарыясынын ортосундагы аймак. Экинчиси Кыргыз Теңир тоонун чыгыш Түркүстанды ээлеген Моголстан мамлекети. Мындан аркы тарыхта ушул Мавренахр менен Моголстандын ортосундагы саясий мамилелер бир топ орунду ээлейт. Адегенде Пулатчы негиздеген Моголстан мамлекети күчтүү чыккан. Бул мамлекет Борбордук Азияга, тагыраак айтканда Орто Азияга үстөмдүк кылууга аракет баштаган. Пулатчы Чыңгыз хандын тукуму болбогондуктан мамлекеттин башчысы катарында өзүн жарыялай алган эмес. Ошондуктан Чыңгизиттердин ичинен Тоголук Темирди 18 жаштагы мамлекеттин башчысы катарында дайындаган. Тоголук Темир жаш болсо дагы саясатка жөндөмдүү экендигин көрсөтүп, бат эле Моголстан мамлекетинин өнүгүшүнө салым кошо баштаган. Ага атаандаш болуп келген Мавренахрды өзүнө баш ийдирүүгө аракет кылып, 1360-1361 жылы Мавренахрга жортуул уюштурган. Бул жортуулда Тоголук Темир ийгиликке жетишип, Мавренахрдан көптөгөн байлыктарды өзүнө ыйгарып, ал жерге өзүнүн наместнигин дайындаган. Мавренахрдын эли өз каранды болуудан тажаган. Моголстандын эзүүсүнөн кутулууга аракет кылган. Ошентип, алар күчтүү жетекчини издей баштаган. Ошондой күчтүү жетекчи тарыхта аты калган Амир Темир. Европада муну Темирланд деп коет. Чыгыштын элдери муну Амир Темир көрөгөн деп коет. Анткени Темир Чыңгыз хандын урпактарынан болбогондуктан, ошол Чыңгыз хандын урпактарынын биринин аялына, жесир аялына үйлөнүп, ошондон кийин Чыңгызиттердин күйөө баласы катарында бийлик жүргүзүүгө өзүн акылуу деп эсептеген. Ошондуктан ал Гураган, кыргызча которгондо күйөө бала дегенди түшүндүрөт. Ушундай ысым менен ушул Орто Азияда үстөмдүк кылууга өзүнүн акысы бар экендигин билдирген. Ал 1370 жылы бийликке келип, өзүнүн империясын түзгөн. Бул империя көптөгөн жерлерди өзүнө караткан. Бирок чыгышты карай ал канчалык жортуул жасаса дагы Моголстандын элин өзүнө карата алган эмес. Тарыхый маалыматтар боюнча Амир Темир Моголстанга 1371 жылы, 1375 жылы, 1377 жылы, 1379, 89 жана 90 жылдары бир нече ирет жортуулдарды уюштурган. Бул жердеги эл Амир Темирдин аскерлерине сок курууга аракет кылган.
Алардын ичинде кыргыздар да болгон. Бирок Амир Темир канчалык аракет кылса дагы ушул Моголстандын жерин өзүнө багындыра алган эмес. Ошол Амир Темирдин Кыргызстанга жүргүзгөн чабуулунан, жортуулунан ушу Ысык көлдүн башындагы Сан таш деп аталган тарыхый эстелик калган деген маалымат бар. Уламыш боюнча ал ушул жортуулда жүргөндө аскерлерин санаш үчүн адегенде бир жерге ташты үйдүрүп ар бир аскерине, андан кийин жортуулдан кайтып келаткан мезгилде кайра аскерлерин санаш үчүн экинчи жерге таш үйдүргөн. Ошентип Ысык көлдүн башында бир чоң таш төбө, бир кичине таш төбө. Ал кичине таш төбө Амир Темирдин аскерлеринин азайгандыгынан кабар берет деген уламыш бар.